Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан маек берүүсү. Маекти мен Нургазан Аркулов алып барам. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Орузбек Алымжанов. Орузбек агай, куш келипсиз. Рахмат. Биздин маекте мына кече нарында болгон иш-чарадан баштасакпы деп турам. Кече мына Турдак Нусубалиевдин айкелинин ачылыш аземи болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Ошонун арасында сиз да барып катышып келдиңиз. Ошол иш-чаранын өтүшү боюнча маалымат алсак сизден. Рахмат Нуке. Кече саат 10-да ошо Кочкор жергесинде райондун центри болгон Кочкор айылында Турдак Нусубалиевдин өзүнүн кичи мекени, өзүнүн туулуп өскөн жери, ошо жерге биздин ошо жерде бир кызыбыз бар экен. Байтерекова Майрам деген, ошол жеке ишкер өзүнүн каражатынын эсебинен ошол эстеликти Россияда Санкт-Петербургда жасатып келип, ошону ошо жерге орнотуп, көпчүлүк элдин катышуусунда абдан жакшы баталды десем болот. Бул эстеликтин ачылышына ошо Турдак Нусубалиевдин учурунда иштеген коомдук ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер Апаз Жумагулович, Садыкбек Абылесович, Ильяс Жусупалиев, кыргыз эл жазуучусу Мелин Сапакировго окшогон абдан залкар адамдар барып катышты. Чындыгында ушунчалык элдер Кочкор эли мындай суусап тургандай абдан өзлөрүнүн жүрөгү менен кабыл алды деп ойлойм. Ушунчалык көптөн бери көрүшпөй жүргөн райондун деңгээлинде иштеп жүргөн ошол учурдагы секретарлар, обкомдун облустук биринчи жетекчилер, ошол учурда иштеген соратниктери, жакын адамдар ошол жерде абдан бири-бирин көрүшүп, ал киши тууралуу ички жылуу ойлорун айтып турушту. Мен ошо көбү болуп абдан өзүм да толкундандым. Чындыгында ушундай таза, ушунчалык мамлекетке өзүнүн эмгегин арнаган адам ушунчалык артынан чоң из кылат экен. Чындыгында эл ушунчалык кубанычтуу менен кабыл алды. Орузбек агай, мында сиз мамлекеттик кызматтарда дээрлик 50 жылдан ашуун иштеген экенсиз да. Анан кийин биз кыргыз эли негизинен сизди ушул акыркы жылдары, акыркы 10 жылдыкта ушул азыркы президент Садыр Жапаровдун эң жакын колдоочусу, башынан бери колдоп келаткан адам катары билет да. Ошондон улам сизден сурайын деген маселе, мына президенттин расмий ишке киришип иштей баштаганына мына 1 жылдан ашты. Ошол убакыттын ичинде президент ушу элдин ишеничин актап атабы? Биринчиден, экинчиден анын ушул жумушунда кандай жакшы нерселерди, позитивдүү нерселерди белгилеп кете аласыз? Эгерде кандай бир кемчиликтер болсо жумушунда, ошолорду дагы айтып кетсеңиз деп ойлойм да. Туура эле суроо болду деп ойлойм. Эми Садыр Жапаров, Садыр Нуркожоевич өзү чындыгында акыйкатсыз ушу саясий куугунтук менен кармалып калгандыгы тууралуу биз мындай артынан изилдеп жүрдүк. Чындыгында ошо чынбы же калппы деп биз өзү аксакалдар, менин тегерегимдеги менин жакын жолдошторум, ошо көп мамлекет кандай учурда оңолот, канча оңолот, ушу 30 жылдан бери кайра жанакындай бийлик алмаштыруу, революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, ушул жумуштар болуп эле элдин экономикасына келген, элдин өзүбүздүн нукура салтыбыз менен келаткан нерсенин баары тең артка калып эле улам кайра дүйнө элине жаманат болуп кеттик да. Ошол учурда ким келер экен, ошо бийликке бир таза ошо мурдакы союздун учурунда тарбия алган адамдардай жетекчилер болсо деген ой менен биз ошо жетекчилер чындыгында эле кадрлардан биз да карап жүрдүк. Аксакал катарында ошо биз бир топко жашап калган элек да. Мына мен азыр 75-тин чайын ичем, Кудай буйрса жакын арадан баштап. Ушул убакыттын ичинде мына 53 жылда айтып кетпедиңизби? 53 жыл мен эмгектендим. Ошонун ичинде кадрлардын жакшысы менен дагы мындай ишмер эместер менен да иштешип көрүштүм. Жөнөкөй кызматтан ошо жетекчи кызматка чейин көтөрүлүп, мен көрүп калдым десем болот да, ошо кадрлар боюнча.
Анан ушу кыргыз элине, кыргыз жерине бир ушу таза ушу мурдак иштеген Разаковтай, Усубалиевтей адамдар ушу келип элди бир жакын жакшы бир нукка салып кетсе деген ойбуз ишке ашыралы деген ой менен жүргөнбүз. Анан ошо Садыр Нуркожоевич чындыгында жанагындай акыйкат кармалгандан кийин биз ошо артынан карай баштадык да, чындап эле ошондой өтө таза адамбы, же тиги дагы эле баягы элдин ичиндеги айтылып жүргөн жазалма жигиттерденби деп. Жок, бирок биз ошо айтылып жүргөн ошо Жыргалаң боюнча, жанагы балыкчыдагы банк боюнча биз баардыгын тең мындай тактыгына жеткенге аракет кылып көрдүк да. Ошондо ал кишинин чын өзүнүн ниети менен ошо элге берилгендигин, кумтөр боюнча жанын сайып койгондугу тууралуу биз көргөндөн кийин биз өзүбүз чындыгында ушул кишиге ынандык да. Эми кийин ошо эмне үчүн жанагы көпчүлүгү менден сурайт да, сиз Садыр Жапаровду колдоо фондунун жетекчиси болгон турбайсызбы, эмнеге ошого бардыңыз, ал киши түрмөдө жатса, менин жакындарым, даже өзүмдүн балдарым дагы кээ бирөө мага ачык айтты да, эми ата сизге эмне керек, эми тиги түрмөдө жатса, анан кийин сиз келип тиги ага ушундай кайра элдин оюна каршы чыгып атасыз. Партиялык система дегендер бар, чоң партиялар бар. Ошол менен эле иштеп пенсияда жөнүндө чай ичип жатпайсызбы дегенге чейин барды да. Анан жок, биздин өзүбүздүн ой чындыгында кыргыз элинин эртеңки келечеги кайдыгер каратпайт да. Себеби биз союздун чайын ичип, союздун тарбиясын алып калган адамдарбыз да. Мисалы үчүн Турдак Мусубалич 10 жыл Москвада ошо Сталиндин тарбиясын алган адамдар да. Ошол кишиден алган, мен ал кишини кийин мен Чүй облусунун жол башкармасы болуп турганда тааныштым да. Ага чейин биздин андай кочкорлук, тууганчылык жайды эч кандай мен өзүм деле жакшы билчү эмесмин. Анан кийин ошо ал киши да пенсияга чыгып депутат болуп калган учурда ошо ал кишинин жакындарынын, туугандарынын бири экенин билип, кийин мен ошо уже пенсияда кезинде ал кишинин ким экенин толук билдим да. Анан ошо ойлой берем да, ошо азыркы күнгө чейин эле ушундай таза адамдар, жүрөгү таза, жаны таза адамдар мамлекеттин башына келсе, эртеңки кыргыз элинин келечеги абдан кең го деп ойлойм. Чындыгында ошо жанакы Садыр Жапаровду колдоо фондунун тиги эмнеге ошого бардыңыз дегенде, мен чындыгында эле ошондо өзүмдү ошо бийлик, жана биз канча кайрылдык бийликке, ошол бийликке жетсе экен, ушул чынчыл адамдар бир өзүнүн койгон максаттарына аягына жетсе экен деген ой кылдык да. Анан тиги кишиге Садыр Нуркожоевичту ушу чыгарып бергиле деп биз бир 800 миңге жакын кол топтоп ушу чыгарып бергиле деп бийликке кайрылдык да. Аксакалдарды кийридик, депутаттарды кийридик, тетиги Баткенден алып келген кишилерди кийридик, аксакал апаларды кийридик. Ошолордун биринин да сөзү угулбай койду да, үнү жетпей койду. Биз канчалык аракет кылганы менен ал эчтеке аягына чейин чыккан жок. 2 марттагы 19-жыл беле ошол учурдагы көлдүктөр резолюция кабыл алып, ошо 2 мартта Бишкектен өткөрөбүз деген жыйында ошондо биринчи элдин толкундоосу башталды. Чындап эле элдер ошондо көп болду, көпчүлүгү катышкан да жок ошондо. Бирок ошол чет элден келген жигиттер, башка биздин мигранттар келип атышты да бизге. Ошондо алар айтып атты, мына элдин баары мынтип атат, Россиядагылар мынтип атат, ушу фондду ачпасаңар болбойт, ушу бир кишинин ушу актыгын далилдейли деп. Анан ошонун жыйынтыгында келип 2 мартта жанакындай ит менен кубалатып, элдерди жанакындай кичине кыйынчылыкка барып калды, жаштарыбыз дагы кыйналып калды. Бирок ошого карабай мына кийинки саясаттагы шайлоонун акыйкатсыз жыйынтыгы менен эл жанакындай бийликти алмаштырууга ыргыз болду деп ойлойм да. Ошон үчүн эми Садыр Нуркожоевич азыр элдин ишениминде туруп атат, көпчүлүк элдер ынанып турат. Эми биз уже мурда мындай изилдеп көргөн жолдоштор катары мындай
өзүбүздүн чөйрөдө сүйлөшүп калабыз. Ушундай таза эмгеги менен, ак эмгеги менен ушундай кете берсе жакшы эле болот го деп. Бирок ошол учурда дагы азыр жанагы кетирип аткан катачылыктар, кадрлык катачылыктар эми ал кишинин чөйрөсүндөгүлөр мүмкүн ошондой эми толук ал киши билбей жаткандыр, бар кичине катачылыктар. Бирок биз ойлойбуз, биз кээде сүйлөшүп калабыз да, бул эми тактика да, бул эми мамлекетти башкарыш оңой эмес турбайбы? Бул кичинекей колхоздун башкармасы эмес. Анын үстүнө биздин эл жанакындай кичинекей жумурткадан кыр издеген эл экен. Кичинекей жеринен бир нерсени таап калса эле ошону дуулдатып көтөрүп чыгып эле мынтип атат, антип атат дей берет экен да. Бирок азыркы күндө биз ишенип турабыз чындыгында нуке. Ушунчалык ишенич бар. Себеби кум төрдөгөн бул оңой жоо эмес да. Бул дүйнөлүк масштабтагы ошо еврейлер башкарып турган ушу чоң кум төрдү уже изге салып, Кудай буйрса кыргыз элинин колуна алып берген турат. Акыркы кадамдар калды көрүнөт. Эми ушул эле уже жетиштүү болуп атпайбы? Кыргыз элине, азыркы биздин алакандай кыргыз элине ушул эле керек болуп турат. Ошон үчүн биз чоң үмүтүбүз бар. Чындыгында ал майда чүйдө күнүгө жасалып аткан иштеринин баары тең мындай сөзгө каларлык да, жакшы жылуу сөздөргө каларлык иштер жазып атат. Бирок баягы эле мурдакы ошо кызматтан тайып калгандар, өзлөрү жытып калгандар, кызматынан мурда жеп көнүп калгандар, ошолордун баары тең азыр кичине каршылык көрсөтүп туруп атат. Бирок алар деле ошо кыргыз элинин ичиндеги кыргыздар да ушу бир өзлөрүнүн бир аң сөзү менен оңдоп, жок бизге ушу тынчтык керек экен, элибиз кичинекей элибизди бир көтөрүп кетели деп ошолор да бир ой жүгүртүп башкача сезим менен жашаса деген ойдомун да. Сиз өзүңүз деле жеке ошо куугунтукта жүргөн күнүңүз болду да. Өзүңүздүн башыңыздан кандай кыйынчылыктар өттү эле ошол кезде? Биз уже мурда эле уже жанакы эсепте турганбыз. Биз жана ошо 2-марта өткөрүү тууралуу резолюция кабыл алынгандан кийин бизди МВДдан чакыртып кол койдуртуп алышкан. Эртеңки күнү кокус бирдеме болсо жооп бересиңер. Эч кандай тиги жерде мындай тетириштер болбош керек деп. Анан барып кол коюп берип, эртеси күнүнөн бирок кечинде действительно саат 5ке чейин деп сүйлөшкөнбүз. Ошо 5тен кийин уже элдер жерде провокаторлор да болуп калды да чындыгында. Ичинде ошол жерден кеткилери келбей атайын уюштуруп алышып, жанакындай даже микрофон атайын чагым кылып туруп кетпей элдердин баарын тияка баскыла, бияка баскыла, үйдү көздөй баскыла деп. То есть элдер ошол жердеги карама каршы жасаган иштердин негизинде жанакындай элге кичине курал колдонуп баштады да. Анан ошондо кечинде ал жерде балдар, органдын балдары, комитеттин балдары даяр экен. Мен машинеге чыгып отурганда эле алар айтышты, биз менен барыңыз деп. Хорошо деп 1-май райондук ровдуга алып барышты. Ал жерде эртеси күнү саат 10га чейин болду. Ondan кийин кайра эмнегедир кое беришти. Көп талкуу болду окшойт. Ошо биз менен бир 170 баланы алып кирди. Анан биз эми как организатор катарында ал жерде мен эле экенмин ошо баргандардан. Ар бир районго бөлүп кетишти ошо кишилерди. Анан үйгө эми келдим го деп неметсем, кайра шаардын УВДсынын балдары кечинде келип кайра алып кетишти. Анан алар деле бир 7-8 саат сурак бердим. Андан кийин эртеси күнү кайра СМБга 3 күн ошо суракта болдум. Бирок Кудайга шүгүр, арт жактын баарын текшеришсе керек. Тазалыкты чын жүргөн адам, калыс жүргөн адам дегендей ой кылса керек. Ошон үчүн мен ар жака тереңирээк кетпей калдым деп ойлойм. Садыр Нуркожоевди ошол кезде колдогон мекенчилик күчтөр өтө көп болгондо, анын баягы соратниктери, жанында жүргөн адамдар аябай көп болгон. Ошолордун бири сизсиз да. Анан бирок бүгүнкү күндө ошол айрым мекенчилдер кыйкырып жүрүшпөйбү? Биз колдоп жүрдүк эле, анан кийин бизди эмгегибизди сыйлабай биз көчөдө калдык. Сырттан келген мекенчилдер каяктагы бирөөлөр келип кызматтарды алып иштеп атышат деген нараачылыктар бар да коомчулукта.
Ушул нараачылыктарга карата кандай жооп берет элеңиз? Эми ар бир адам ар бир өзүнүн деңгээлин билсе деп ойлойм да. Кээ бирлер алган билими деле жок. Мына ушу доомат кылып эле мен ушинтип тиги мага кызмат бер, аны мен минтип койдум эле деген ушу туура эмес го деп ойлойм да, нуке. Биринчиден тажрыйбасы болсо, экинчиден билими болсо да, эл менен иштеше турганды билсе. Андан жөндөн жөн эле келип эле мен кызмат кылгам, мен чуркабадым беле деген бул туура эмес чындыгында. Анан экинчи, элди башкарыш бул оңой нерсе эмес да. Мен мына ушу 48 жыл Министерство транспорт тармагында иштедим. 5 жыл ушу чарбада иштедим. Жаңы эле бүтүп барганда карапайым эле жумушчудан трактор айдап, комбайн айдап эле жүргөн адам катарында мен алардын деле ой тилегин билем. Андан кийин мына жол тармагында көп райондордо жетекчи болуп иштедим. Андан кийин Чүй областынын жол башкармасы, андан кийин республиканын жол башкармасына член коллегияга жеттим. Анан ошо кадрларды карап турам да, анан эмелек сиз айткан суроону ойлойм да, ушу жөн эле келип эле доомат кылышат да. Мен үмүтпедим эле, мен антон өзүнүн эле деңгээлин караш керек да. Мейли ал мүмкүн жакшы кызмат кетти, жакшы сүйлөөр. Анан эми ар жагын өзү карабайбы, элди тартып кете аламбы, мен ошо кызматка барсам иштеп кете аламбы дегенди карабай эле, жок, мен минтишим керек, мен тиги жерге барсам оңдойм деп. Көрдүк го. Ошо как раз жанагы кийинки төңкөрүштөн кийин апарып койду го кээ бирлерди. Отургузуп эл менен мындай иш алып барышкан жок да. Эртең күнгү келечек үчүн ошо жердеги ошо тармакта тартып кете ала турган күчү жок да. Анан анысы туура эмес деп ойлойм. Бирок жанакы эмгеги жанын берип ушунчалык баягы жүрөгүмдөн берилгендер болду. Чындап эле ушунчалык жок артка кайтпаган, ушунча жүрөгүмдөн берилген жигиттер, кыздарыбыз болду да. Ушу кыздарда да ушу абдан ушундай агрессивный айтып, неге укпайт, неге мынтет, ушинтип эле отура беребизби деп тиги өмүрүн жанын саяп койгондор да болду да. Бирок амалар деле конечно, эмгегин эске алыш керек. Садыр Нуркожоевич өзү айткандай, мекенчилер жалгыз эле Садыр Жапаровду колдоо ниетиндеги мекен эмес да, биздин мекен бар да. Кыргыз эл мекенибиз бар, мекенди коргош керек. Эртеңки кыргыз элинин келечеги, балдары ушу мундар үчүн, мекен үчүн кызмат кылыш керек да алар. Ошон үчүн алар жанын мындай берилип айтып жүргөн. Ошон үчүн ошо аларга дагы Садыр Нуркожоевич, конечно, бул азыр жаш өсүп келаткан жетекчилердин бири. Азыр көп жерлерде жакшы эле башка чет мамлекеттерден деле кээде сураштырып калсак жаман эмес ойдо. Ошон үчүн бул киши ошо ар бир кишилерге өзүнүн ошо кызмат кылган адамдарына деле мындай көңүл бурат го деген ойдомун. Орозбек агай, мына сиз башынан бери эле президент, азыркы президент Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кылычбаевдин экөөнүн достугун баштан эле билесиз. Анан бүгүнкү күндө көп ушул чагымчыл күчтөр атайлап ушул эки досту алыстатуу, экөөнүн достугун жок кылуу жаатында иштеп атышат да. Сиз ишенесизби ушу экөөнүн достугу ошол бойдон калабы? Же ошол элдин ичинде айткандай баягы жок, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт, ушул убакыт өтөт көрөсүңөр деп баягы мурунку Сооронбай менен Атамбаевдин мисалын келтирип атышпайбы? Ушул боюнча кандай ойлоруңуз бар? Эми эгерде тарыхты карап, ошо өткөн жолку ошо эки достун ортосундагы мамилени ошондон жыйынтык чыгара албасак, анда кыргыз эли туура эмес жолго кетип калат да. Бул эки достун кылып аткан иштерин эл көрүп турат. Булар азыр бири-бири менен айрылып кетсе, кыргыз элинин айрылганы. Булар азыр бирдикте ушул аягына чейин чыгып, элдин бир жашоо турмушунун деңгээлин өзгөртүүгө алып бара турган ушул эки доско деп ойлойм да мен. Жекече көз карашым. Жок, жанагынтип ал чакымчылдардын айтып атканы бузуп, булар мынтип кетти, бири-бирин тиги сата турган болуп атат, тиги кадрды коюп салды, мындай кылып койсо, бул тирешүүлөр, жанагы мурдакылардын, чакымчылдардын жазып аткан иштери. Бул ага андайларга алдырбаш керек. Бул экөө тең алдырбайт го деп ойлойм. Себеби буларда да выбор жок башка. Экөөндө тең. Азыр же таза иштеп, ак иштеп, элдин тарыхта калыш керек, же болбосо булар мындай тарыхтан өчүп калышы ыктымал да. Ошон үчүн эгерде тарыхта калабыз дей турган болсо, булар ошо элдин сөзүнө карабай, өзлөрүнүн ак эмгегин, дили менен, жаны менен бирилип аягына чейин чыгыш керек да булар. Азыр мына жаз келери менен ошо айрым бир ошо бейөкмөт уюмдардын сырттан каржыланып аткан айрым басалкы маалымат каражаттарынын
активдүүлүгү көбөйүп баратат да. Анан негизинен булар ушул негативдүү маалыматтарды элге таркатуу менен көздөгөн максаты уже белгилүү эле бойдон калды деп десем болот. Себеби дегенде алар ачыктан ачык эле ушу бийликке каршы иштеп, бийликти кетирүүнү көздөгөн күчтөр болуп атат да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Эми мына бир жыл, көп болсо бир жылдан 1 жыл 2 ай 3 ай болуп иштеп атканына. Бирок азыркы учурда мына азыр ошондой революциялык кырдаал барбы элде? Андай кырдаал жок. Мен өткөндө да бирөөлөр ушул боюнча суроо берди. Ушундай кырдаалды кантип ойлойсуз деп. Мен 4-чү революция болбойт деп эле айттым. Бул болушу да мүмкүн эмес. Себеби биздин эл кандай болгондо да абдан кыраак эл да, баарын көрүп турат. Жана жазалма экен дагы атайын жасаганын баарын көрүп турат да. Ал эми жанагы бейөкмөт уюмдардын ошо жигиттердин жасап аткан иштери бул жанакы эле кайрагы мурдакы кландарга кошулуп алгандар да. Булар эптеп кайра дестабилизация кылып мамлекетте ошол кайра бийликке бир жерине барып отуруп калсам же кайра бир иш кылып баштасам деген эле ниеттегилер. Ал эми жанагы чет элдик каражаттарды алып келип иштеп атат дегендерди эми алар бир топ жылдан бери чындыгында кыргыз элине ошо жаракка салгандар ошолорго деп ойлойм да. Чындап эле ошолор жана кайсы жерден бир кычыктап эле ошонун артына чейин жеткенге аракет кылышып, басымды кылып ошо кишини болобу же президент болобу же жанакөй кызматкер болобу баарын тең жаман жагын издеп таап атышпайбы? Бизге кыргыз эли өзү абдан терең ойлонгон эл да. Ошон үчүн ал деле мына аны деле эл көрүп турат азыр. Мына ошол азаттыкты деле алалы. Канча жакшы жасаган иштеринен жаман жагын кээде көрүп калып атабыз да. Башка кээ бир жанагы журналисттердин ошо жанагы акча алгандар да бар да. Ошолор алып туруп, алар да ошо кичине козутуп, элдерге өз туура эмес маалыматтарды жиберип коюп атышат да. Биз тынчтык жолуна канча кичинекей нерселерди көрбөш керек да, көрбөй коюш керек. Аны ошо президент дагы Камчы Кыдыршаевич да мындай карабаш керек да майда чүйүндө нерсеге. Көңүл бурбай коюш керек. Айта берсин. Сүйлөй берсин. Сүйлөбөй жүргөн эле деп. Өзлөрүнүн так иши менен кете бериш керек. Ал эми жана бейөкмөт уюмдардын жанагы тетири жасап аткан иштер, алар чындап эле кичине акча чаап кетип атат да. Эгерде ушунчалык катуу жанагындай айтып атса, үчүн наказание албаш керек. Уже карама каршы элди башка жака бурмалап, ошо кайра бир элди козутуу болуп атса, үчүн чара көрүш керек. Унчукпай эле отура бериш керекпи? Аны теги, конечно, аны бер жактагылар иштеш керек да. МВД деген бар. Ага жанакындай мурдагыдай кылып туруп анча-мынча күнгө эскертүү берип, андан кийин моундай болуп каласың, туура эмес, элди сен козутуп атасың деп бир сөз айтыш керек да. Жок, баары эле түз эле президентке, анан кийин Камчы Кыдыршаев дейиш керек да. Түз эле ошолор жооп бериш керек. Ну, жооп берет, конечно. Но бер жактагы службалар да бар да. Райондун тиги акимдери бар, ошол айыл өкмөттөрү бар, участковый деген бар. Ошолордун баары тең мындай көзөмөлгө алып, ошол кишилерди кичине аксакалдар кеңешине салып, туура эмес баратасың эле деп айтып, мисалы үчүн Равшан Жээнбеков жакшы жигит, жаман жигит эмес, жетекчи болду. Ну, бирок сөйлөгөн сөздөрүнүн баарын тең мисалы үчүн мага тиги мындай ошо бир жака бургандай сезилет да. Ойлорунун баары бир башка жака. Жанакы Жеңиш Молдокматов деген жигитти деле мен ойлочу элем, таң ушу жигиттен бирдеме чыгып калат го. Биз көз салабыз да, кайсы жигиттин сөйлөмүнө. Эми карасаң эле таптакыр эле бир ойдогу жок нерселердин баарын бир фактыларды көрсөтүп, мына факт деп эле эме чыгып атат. Ону алды түшүндүрүш керек да, элге түшүндүрүш керек да. Анан ошол жигиттер кичине ойлонуп, өзлөрүнүн эмгегин өзүнүн бир эмгеги менен жетиш керек да. Анан жөн эле бир ушу бирөөнү жамандап, анан ошол бир түрткү берип, башка кишини козутуп алып анан кийин барып иш алып барса бул жакшы болбойт да. Же ошон үчүн азыр парламентте талкаланып аткан мыйзам долбоору ушул айрым эми баардык бейөкмөт уюмдар эмес, ошонун ичинде бир көп болсо 10-15 уюм бар экен, ошо баардык будуң чаңы жасаганчы. Анан ошондой уюмдарга ушу чет элдик тыңчы деген макам беребиз деп депутаттар азыр талкуулап мыйзам долбоорун киргизип атышпайбы? Демек ошол мыйзам долбоору бизге азыр аба суудай керек экен да. Керек да, керек дебесек, негизи ар жагы көрүнүп калып атпайбы? Кайра эле жанакындай тетири жолдорго кетип калат. Ошон үчүн туура мыйзамдарды кабыл алганга бул азыркы парламент эми бул, конечно, дагы эле баары тең
жаштар барды, көпчүлүгү. Эми булардан дагы жанакындай жаманатка калып калбаш керек да. Ошондой кыргыз элинин келечеги үчүн иш жасаш керек аларга дагы. Орузбек агай, мына ушул жаңы бийлик келгенден бери коррупцияга каршы күрөштөн казынага 31 миллиард сом түшүптүр. Буга чейинки 21 жылда мунун 4/1 бөлүгү да түшкөн эмес экен да. Анан кийин азыр ошол булар ушу коррупция менен күрөштүү тактикада булар жанагы кустуруу саясатын колдонуп атышпайбы? Анан бирок бул ушул саясатка каршы чыккандар дагы болуп атат да. Эмне үчүн ушу кустуруу атасыңар, эмне буларды камаш керек, ар кандай деген сөздөр болуп атат да. Мына ушул кустуруу саясатын сиз колдойсузбу? Бул туура чечимби? Эми бул закондо жок нерсе го чындыгында, менин оюмча. Себеби кустур деген эшеде жок да. Бирок алып ошол учурда жеген нерсени жооп бериш керек да тиги. Кандай болгондо да ошол учурда жеди, ошол учурда алды, далилдеди. Укук коргоо органдары ошону далилдеди. Далилдегенден аягына чейин чыгыш керек да. Анан кусуп алып эле анан кийин тиякта бир миллионду жеп алып анан бер жакта кичинекей тыйынды берип коюп анан жүрө берген тоже туура эмес. Бирок азыркы учурда эчтеке кылбай алып барып кабан салса, жана акчалардын баары түшпөйт эле, жана 30 миллион каяктан түшөт эле. Ошол акча түшсүн. Андан кийин тиги крючокто турат, кайырмакта турат. Эртең күн айтат, жигит дагы улантып баратасың. Бу дагы айкөлдүктүн бир түрү деп ойлойм да. Айкөл кылып атышат да. Мына жедиң, төлөп коем, болду, болбой калды деп. Бул эми биздин эле мамлекетте эмес, башка көп мамлекеттерде да мындай болгон да. Себеби ошолорду тартипке чакырып, мындай сен ишке баратасың, алдын ала көрүп туруп айтышканда. Эми ал кийин мунун баардыгын мыйзам чегинде, ошо парламенттин чегинде булар да оңолотко деген ойдомун чындыгында. Биздин ушу маегибиздин соңунда саясаттан сырткары суроо, мына азыр баягы коомчулукта карама каршы талкууларды жаратып аткан ушу Манастын улуу Семетей тасмасынын демөөрчүсү катары айтылып жүрөсүз да. Анан бул кинону тартууга канча каражат кетти? Анан кийин кино аягына чыгып калдыбы? Качан кыргыз элинде көрсөтөсүздөр? Анан негизи эле ушул тасманын өзү жөнүндө айтып берсеңиз, ушул эл үчүн табышмак болуп атат да. Себеби дегенде анча-мынча ушу сынчылар чыгып алышып, манасчылар чыгышып, туура эмес кино тартылып калды, туура эмес багытта кетип атасыңар. Мында эпостун өзүндөгү нерселер кирбей калыптыр деген көп сынчылар чыгып айтып атышат да. Ушу кино тасманын өзү жөнүндө, өзөгү жөнүндө дагы. Чындыгында кыргыз эли үчүн бул дагы чоң жаңылыктардын бири. Себеби мурда спектакль коюлуп келаткан Жалил Садыковдун спектаклин киного айландырып, өзүнүн жеке мойнуна алып Өмүрзак Төлөбеков ушу эрдикти көрсөтүп аткан деген ойдомун да. Себеби ушу тигилер канчалык тоскоолдук кылса дагы, ушул кино кылып ошо дүйнө элине, кыргыз элин дагы тааныталы, кыргыз элинин жана көрөгөчтүгүн, кыргыз элинин жана кандай тектүү экенин, келечеги бар экенин ушу Манас атабыз, Манаска чындыгында тийишиш кыйын. Манас деген бул өзү биздин эң жогорку саптагы идеологиябыз да. Анан Манаста чындыгында жана манасчылардын айтып аткан бир жери мага тийишпейли, Манаска деген бул ыйыктуу деп аткан жерлери бар. Чындыгында мен угуп көрүп атам, мен даже чакырылып дагы ошо суралмага да суроо берип көрүштү, ошо эмнеге мынтип атасыңар тигүү деп. Мен эми чындыгында Өмүрзак Төлөбековго келечек ийгилик каалайм. Бул Манастын улуу Семетей эле эмес, кийинки андан кийин Сейтек Манастын өзүнө чейин жетет го деген ойдомун. Себеби муну дүйнөгө элге таанышышын өзүбүздүн эле тиги Манас айтуу менен эмес, муну сериалдарды кылып кыргыз элинин нукура ким экендигин, түптүү илгерки эл экенибизди далилдешибиз керек да. Анан аны кичинекей жеринен эле бир немени таап алып эле анан өзлөрүнүн ой пикирин ортого сала бериш бул дагы туура эмес го. Кино деген бул дүйнөгө таанытуу. Кудай буйрса мына азыр өзү дагы Төлөбеков Россияда болду, Казакстанда болду, Турцияда, мына Кытай менен сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп атат, Корея эли менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Чындыгында
эртеңки күнү кыргыз элинин ушулордун баары биздин ким экенибизди билсе жаман болбойт да. Чындыгында кыргыз эли үчүн бул эң пайдалуу эле нерсе да. Анан эми жанакы кичине жумурткадан кыргыз деген биздин инилерге бир туугандарга айтар элем, эми андайга ашыгыраак кетпеш керек. Ар бир жасалып аткан жакшы нерсе жакшы жагына бурушубуз керек да. Жок аны жоготуп жакшыны кайра тетир жакка бурмалаган бул туура эмес деп ойлойм. Жок, ошол жана тактап кое турган суроодо ошол сындардын бири ошол тасма аз эле каражатка тартылып калды деп. Туура, чындыгында Төлөбеков өзү чыгармачыл адам катарында бул жана кино актерлорду анан жана Казакстанга барып өзүнүн арзаныраак алып келген жана буюмдары чындыгында ошонун баарын арендага алынып атат да. Кино өзү өтө кымбатка турат экен да. Мен муну кинонун мындай кымбат экенин болорун билген деле эмесмин чындыгында. Кийин чындыгында аз каражат менен ушу демирчилердин, ишкерлердин жардамы менен бүтүп атат. Бирок акча канчалык каражат көбүрөөк болсо, ошончолук сапаттуу кино болот окшойт да. Ошон үчүн эми жанакы айтылып аткан элдердинки да кээ бирөө айтып аткандары туура чыгар. Эми аз каражатка бул кандай кылып эле тартып ийди деп. 1 саат 40 мүнөттүк уже фильм болду. Анан айтылып аткан жана элдердин ортосунда жабык көрсөтүүдөн кийин көрдүк да, уже жанакындай кемчиликтер айтылды. Тиги муруту туура болбой калыптыр, аткаруучулук чеберчилиги мындай болуп калыптыр, артисттигинде туура эмес болуп калыптыр деген. Бирок анын баарын бир топтордун баарын оңдошту кийин. Чындыгында азыр мындай жакшы эле болуп калдыго деген ойдомун. Кийинки тартыла турган фильм уже мындан сапаттуу 2 эсе 5 эсе сапаттуу болот деген ойдомун. Орозбек агай, ушу биздин студияга келип кызыктуу маек куруп берген үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин маек теле берүүсү аягына чыкты. Аны мен Нургазан Акулов алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.